Таңкы регион көрсөтүүсүн улантат замандаш. Бизде болсо кийинки конокторубуз бар. Буйруса сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп, кубантып, көңүлүңүздөрдү эгерде жүрөгүңүздөр жараланып жаткан болсо, буйруса музыка менен дарылайбыз. Ал үчүн атайын конокторубуз бар, кестеш. Эң туура. Оболонсун ыр менен көңүлүңүз, ачык болсун ылайым өмүрүңүз. Күлкү менен ыр менен узарталы. Куурпалып турган биздин көңүлүбүз демекчи. Бүгүн биздин куттуу студиябызда өзгөчө өздөрүнүн гитарасы менен келип отурган конокторубуз бар. Алар блогер, ырчы, теле алып баруучу Абай Бакиров, ошондой эле ырчы гитарист Сыймык Шабеков. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Ыраазычылык билдиребиз адегенде. Убактыңыздарды биздин телеканалдын көрүүчүлөрү үчүн арнаганыңыздарга. Сиздерге чоң рахмат. Ошо таң эртең чакырып ушу эфириңиздерге келип, биз дагы бир жакшы маанайда келип калсак болот. Чынында тыгынга карабай шашып келдик. Маанай 5 десек болот, Сонун экен. Эми Абай мырзадан сурайлы. Ырчылык өнөргө кантип келип калдыңыз? Канча жыл болду бул тармакта жүргөнүңүзгө? Азыр көптөр таанылып баштадыңыз дегендей. Баш аягы ала турган болсок, бир 9 жыл жүзү болду десем болот. Анткени баягы мектеп кезден бала чактан баштап эле чыгармачылыкка кадам баскам. Ошол мектебибиздин сынактарына катышып жүрүп эле өзүмө болгон ишеним пайда болуп, ошол кездерде 11-классты бүтүп аткандан баштап, ошо мектептер арасында сынакта 1-чи орунду жеңип, ошондон улам чоң сахналарга кадам басып, Кудайым буйрса 9 жылдан ашык бир убакыттарда Кудайым буйрса чоң сахналарда келтем десем болот чынында. Музыкалык билим алдыңыз? Музыкалык билимге тилекке каршы албай калдым. Өзүм кесип боюнча орган жагында негизи. Бирок бул нерсе баягы жан дүйнөдө чыгармачы инсанда баягы жашай берген. Иштедиңиз менен орган жагында же такыр иштеген жоксузбу? Кудайым буйрса кийин бир учуру келсе, сөзсүз түрдө иштейбиз деген жакшы ниеттер бар. Бирок азыркы учурда чыгармачылыкка эргүү. Жан дүйнөңүздө баягы оргуштап, чыгармачылык турган учурда башка кесипти аркалай албай каласың да? Мен аябай добрыймын деп коем. Чынында баягы чыгармачыл инсан баягы жан дүйнөсү назик болот эмеспи? Анан кийин эки кесип ай менен күндөй болуп атат да. Ошол себептен чыгармачылык. Бири катуу кесип, бири сиз айткандай кесип. Бири-бири жок, элестете албайм. Бирөөгө зыян кылбайм деп коем. Эми Сыймык мырзадан сурайлы. Негизи көптөн бери аккордеон черткен ырчылар келип, анан качан бизге гитара менен ырчылар келет экен деп аябай самап жүрдүм эле. Чын гитараңызды көргөндө эле сүйүнүп, кубанып, жүзүмө күлкү келди да. Канча жылдан бери гитара менен дос болуп, гитара менен чогуу жүрөсүз? Бул гитараны 6-класстан бери чечсем. Өзүм ошол жакта байкелерим бар. Ошолордон үйрөнүп, анан кызыгып, чертип где-то 9-10 жыл болуп калды окшойт. Кандай ырларга көбүрөөк басым жасайсыз? Мен көбүнчө лирический жакка жакынмын. Анан өзүм да ошондой ырларга чыгарганга аракет кылдым. Романтиксизби? Жок. Өзүңүз ыр жазып коесузбу? Өз ыр жазабыз, азыркы учурда ошо өзүбүздүн ырдын үстүндө иштеп атабыз. Авторский. Эми сиздерди ырдаталы, анткени теле көрүүчүлөр дагы урушуп тилдеп баштайт азыр. Сүйлөй бербей, батыраак ырдатпайсыңарбы, качан ырдатасыңар деп. Кайсыл музыкалык чыгарманы ырдайсыз? Кеңестерден бир жылдар хит болгон Эрлан Андашевдин Ооба билем деген жакшы чыгармасы бар. Сонун чыгарма. Бул өмүрдө өзүң бар үчүн тагдырыма мен ыраазымын. Иште катып сүйүүнүм гүлүм, жүрөсүң сен кантип күнү түн. Ооба билем, сүйөрүңдү сезип келем, сезимиңди жашырсаң да көздөрүңдөн көрүп келем. Ооба билем, сүйөрүңдү сезип келем, сезимиңди жашырсаң да көздөрүңдөн көрүп келем. Эгер мени сүйөм деп айтсаң, жан дүйнөмө бакыт кушу коно.
болор элем сендик түбөлүп түгөй болуп өмүр сүрөлүп ооа билем сүйөрүңдү сезип келем сезимиңди жашырсаң да көздөрүңдөн көрүп келем ооа билем сүйөрүңдү сезип келем сезимиңди жашырсаң да көздөрүңдөн көрүп келем ооа билем сүйөрүңдү сезип келем сезимиңди жашырсаң да көздөрүңдөн көрүп келем ооа билем сүйөрүңдү сезип келем сезимиңди жашырсаң да көздөрүңдөн көрүп келем. Эң сонун азаматсыздар. Сонун музыкалык чыгарма болду. Манакей урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин урматыңыздарга таң эрте мына ушундай музыкалык белек тартуулаганы биз аракет жасадык эми суроолорубузду берели. Эң туура ушул мага негизи эң кызык да. Сиз айтып атпайсызбы, менин өз кесибим башка депчи. Ошол негизи чыгармачылыкта кызыгуудан сырткары ал тубаса талант эле болушу керек да. Сизде үй бүлөңүздө бирөө жарым ырдайбы же ошол чыгармачылык жактан бир кызыгуу барбы? Чын айтыш керек, баягы мен өзү атам аккордеон чертишкен учурундачы. Ошол атамдан балким өткөн бир таланттарын бери десем болот. Андан тышкары дагы үйдө тайнебиз музыкалык билими бар. Учурунда СССР убагында жакшы бир таанымал ырчылар менен чогуу кыргыз эли артисттери менен чогуу окуп, ошолдон кийин балким бир сиз айтмакчы тубасалык бир жакшы кандан канга жүгүрүп кеткен бир нерсе бар окшойт беле, чынында. Анан эми чыгармачылыктан сырткары баягы өзүңүздөрдү сынап, клиптерге тартылып жүрөсүздөр, эми бул боюнча дагы сурайлы. Сыйынып баштадым. Мен клиптерге тартылганда бир жолу тартылдым. Эми анда деле сюжет эмес да, мындай бир кадрда гитара ойноп эле тартылдым. А так мындай Бул дагы башталышы, бул дагы ошо клипке Эки тартылууда. жүздүн просмотр фильм жок. Мындай клиптерге бир эле жолу тартылдым азырынча. Жактуу клипке тартылган. Ооба, албетте. Өзүң көргөн дашкен. Буйруса дагы тартылам деп ниет кылып койдуңуз. Ниет бар. Буйруса алдыда пландар бар. Жакшы экен. Абай мырза, сиз? Биздики болсо баягы мактаныч болбосун, бирок баягы 20дан ашык азыркы учурда кыргыз эстрада жылдыздарын клиптеринде көркүн ачкам десем болот. Салым кошуп, ошол жерде жакшы бир эпизодун ролдорду ойноп, бизге берилген ролдорду аткарып берип, азыркы учурда ошол чыгармачы инсандардын клиптери Тумар ФМде, музыка каналында жакшы эле бир көрүүчү топтоп, куян бурса жакшы кетип отсек болот. Анан тышкары дагы ошол баягы жакшы кинолордон 3 кино тартылды десем болот. Ниет жана ошондой эле баягы эпизод ролдорду Кош Тем келбейтте да тартылып калдык. Кичине эпизодун өзү болсо да. Анан тышкары да Поколение независимых деген кино бар. Кыргыз элибиздин патриоттук жакшы бир кино десек болот. Бизде билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы, Регион телеканалы баарыңыздарга кутман таң каалайм дейт. Саламатсыздарбы дейт. Абдан сонун жакшы жигиттерди чакырыптырсыңар дейт. Кийинки конугу билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы, жигиттердин бактылуу болушун каалайм. Каналыңар гүлдөп өссүн, булбулдай сайрап, аман болгула, бар болгула, бай болгула деп жазыптыр. Чоң рахмат дейли ошол экрандан бизге ошо калып эле айтып аткан жалпы эле кыргыз элибизге аман болуңуздар. Сиздер менен ошол экран артында көрүшүп турганыңызга абдан кубанычтабыз. Ошол байланышка чыгарып турган бизди сиздер менен түзмө-түз Регион каналына да чоң рахмат дейли. Эми дагы бир музыкалык чыгарма ырдатабыз сиздерди. Жакшы калып электен кийин туруп. Келесі анысы Бекторовичтің Суқтанам деген жақсы жазып. Суқтанамын жап-жашыл айланаға Ұлтмуштай жаз көркөм Теңелбей саға ғана Теңелбей саға ғана Ей,
тартынбай бери карап гүлчү жанымды кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным жүрчү жаным ай тартынбай бери карап гүлчү жанымды кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным ай аралап жаш жиберди келесиң сен жаныма сезилиң уялыңды сезилет сага гана сезилет мага гана ей тартынбай бери карап гүлчү жанымды кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным ай тартынбай бери карап гүлчү жанымды кучактап жүзүңдөн сүйчү жаным түбөлүк гүлүм болуп жүрчү жаным ай жүрчү жаным ай Кол чаларга. Азаматсыздар. Тартынбай бери карап гүлчү жаным деп сонун музыкалык чыгарма. Белек катарында дагы деле телегөрүүчүлөр үчүн арнадык. Анан эми суроолорубузду берели. Мен Абай мырзага дагы бир суроом бар. Сиз менин байкашымча март айында эле жакында эле ошол Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ыраазычылык каты менен сыйландыңыз. Ошол негизи эле адам баласы бир нерсеге жетиш үчүн аракет кылыш керек да. Ошол сиз кайсыл аракет менен же болбосо кимдин жардамы менен сөзсүз түрдө бир киши чыгаар да анын артында бир киши болот. Ошол кимдердин жардамы менен ушул даражага жетип, ошол сыйлыктарга жеттиңиз? Чын айтыш керек, баягы өзүм ошо бала кезден баштап кыялданган өзүмдүн кыялдарымдын бири десем болот. Орундалып атат. Аллага шүгүр биринчи кезекте Аллахыбызга шүгүр деш керек. Ошо анан кийин эле жаратканыма шүгүр, ата-энебиздин дубалары менен десек болот. Анан тышкары ошо чыгармачылыкта жүргөн биздин күчтүү инсандар, көрүнүктүү инсандар менен ошо теңме-тең тайлашып, сынашып, ошондой эле эмгектенип бир 9 жылдык үзүр менен аракет кылып Кудайым буйрса келе жатабыз. Ошонун учурунан эң жакшы бир көрүнүктүү грамота сиз айтмакчы ошол ийгиликтердин бири ошол жогорку кеңештен алынган ошол азыркы учурда төрагабыздын ар грамотасы болду десем болот. Ошондо Роза Раджаевна деген өзүбүздүн апабыз бар. Ошо апабыз ар дайым бизди ошол иш-чараларына колдоп, балам сен чыгышың керек, сен таланттуусуң, кыргыз элибизге кызматын кылышың керек, ошол түрткө берип турган ошол Роза апабыздын урматына, ошо апабыз ошол ортодо баягы мост болуп десем болот, ошол инсан мага жардам берип, демилги болуп, Кудайым буйрса ошол жогорку кеңештин дагы ыраазычылык баракчасы менен сыйланып калдым десем болот. Жалпы ошондой эле мени алдыга түртүп турган бул командам. Азыркы учурда бизде командабыз бар, ошол командабызда бизге жардам берип, демилги болуп аткан ошо инсандардын күчү менен, сиз айтмакчы, бир адам бул чоң ийгиликке жетиш бул кыйын нерсе да, артында күчтүү инсандар турат десек болот. Экранга көрүнбөсө дагы, музыкалык жааттан дагы, командный дагы бири-бирибизди түрткү болуп турган ошо команда десек болот. Эми Сыймык мырзага суроо берели. Устатыңыз ким? Кимден үйрөндүңүз? Музыкалык билим алдыңызбы? Алдыда кандай пландарыңыз бар? Бул жактан устатым негизи Муслим деген агай. Бирок мен вокал жактан билим алган эмесмин, бирок гитара жактан билим алгам. Бүбүсара Бешеналиев атындагы искусство университетинде окугам. 2 жылдай окуп, азыр анан альтернатив алып окуй калгам да. Эми буйрса быйыл Кайра улантасыз. Быйыл улантабыз. Алдыда кандай пландарыңыз бар дагы? Ушул чыгармачылыкта. Азыр чыгармачылыкта биздин команда бар. Бул жактан эң биринчи Абай досум экөөбүздүн дуэттери бар азыр. Жакшы чыгармалар, өзүбүздүн автордук чыгармаларды иштеп атабыз азыр. Анан команда менен буйрса команда менен чыгабыз. Командада 4 балабыз. Абай, мен, Даниэль деген байке бар. Таанысаңыздар керек, Даниэль Бегалиев. Бир кездердеги 10 жыл мурунку биздин элибиздин баягы жаштарды, кыздарды краш деп да. Жоголуп кетип, кайра баягы чыгармачылыкка кайтты да, демек сиздер менен чогуу биздин баштап. бир команда менен ошондой эле музыкалык продюсерибиз бар, Майрамбек Каримов деген. Ошол 4 инсан азыркы учурда катышып атат десек болот. 4 инсан баары тең ырдайт. Анан Сыймык мырза сыяктуу кээ бирлери музыкалык аспаптарда кол ойнойт.
же сиз эле? Бизде мен гитарада ойнойм. Майрамбек деген байкебиз бар. Ал биздин музыкалар жазып берет. Еще клавишада ойнойт. Анан Даниэль байке көбүнчө бизге оон чыгарып берет. Азыр барктуусу сиз болуп атат экенсиз дагы. Конокторго баягы теле берүүлөргө же болбосо кайсыл бир баягы чакырууларга барганда колунда аспабы бар сиз эле болуп жалгыз өзүңүздөр бара албай эле сыймыкка сүйкөнүп эле анан бул көзүн карап аткан экенсиздер да. Күтүп калмай учурлар болуп атат дейт. Жакшы экен. Ошондой уктагам. Эми дагы бир музыкалык чыгарманы ырдайлы дагы эфирибизди жыйынтыктасак болот. Келиңиздер. Келиңиздер анда бул жактан Талайбек Тургунбаевдин ырларынан ырдабасак болот. Ооба, болбойт. Бир сагыныч деген жакшы чыгармасы бар. Долгулап жанган чырагым элең, жанымда көргөнүн агың элең. Алыста жүрсөм таштап сен кеттиң, ардагым менин туруксуз белең, ардагым менин туруксуз белең. Азырда ойдо элесиң турат, сагыныч отун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлар. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлар. Көзүмөн жашым агат куюлар. Андан бери күндөр өттү уланып, мен болсо жүрөм сени сагынып. Жүрөгүм сыздап кетет сен ойлосом, унутпай эсте жүргүн мени дагы, унутпай эсте жүргүн мени дайым. Азырда ойдо элесиң турат, сагыныч отун өзүңө бурат. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлар. Эстесем өткөн күндөрдү, көзүмөн жашым агат куюлар. Көзүмөн жашым агат куюлар. Ой, азаматсыздар, бүгүн кесиптешим экөөбүз теле көрүүчүлөр менен чогуу биргеликте мына ушундай өзгөчө сонун музыкалык чыгармаларды угуп, эргип, жан дүйнөбүз эс алып калды. Эми сиздерге эркин микрофон берели, теле көрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыздар. Дагы бир барыңыздар, кутмандаңыздар менен бүгүнкү эфир сиздерге чынында жакты десек болот. Анткени баягы ар бир таңдын өзүнүн рызкысы бар дейт. Ошондой эле ошо регион телеканалына жалпы жааматтын ошол жакта эмгек аткан мыкты инсандарга, экранга көрүнбөй бирок кыргыз элибизге таланттуу инсандарды сиздерге көрсөтүп аткан регион каналына чоң рахмат дебек жана ошондой эле элибизде, жерибизде ар дайым эле тынчтык болсун, мекенибиз гүлдөп өнүккөн бир жакшы бир мекендердин катарын толуктап, желегибиз эч убакта кулабай, желбиреп эле тура берсин дейли. Регион каналына чоң рахмат жана ошондой эле кыргыз элим сиздерге барыңыздарга кутмантан күнүңүздөр сонун чоң рахмат дейли. Биринчиден теле көрүүчүлөр сиздерге чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат бизди конок кылып чакырганыңыздарга. Биринчиден бул жактан мен азыр үй бүлөм көрүп атат. Мамам, бир туугандарым көрүп атат. Баарына салам жолдойм жана өзүмдүн Нарын областынын Ак-Дала районунун Ак-Чүй айылына салам жолдойм. Ошол теле көрүүчүлөр чоң рахмат. Буюрса жакынкы арада жакшы жаңылыктар менен кубантабыз. Чоң рахмат дейли. Эми атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык эргүү, чыгармачылык өсүү, чыгармачылыктагы тепкичтериңиздер арыштуу болсун, кадамыңыздар байсалдуу болсун. Биз күткөндөн дагы жакшы жаңылык менен келиңиздер. Анан сиздердин жаңылыгыңыздар эли журтка угумдуу, жугумдуу болсун. Баягы чыгармачылыктагы жашоо өзү татаалыраак, кыйыныраак, оор болот. Бирок аны көпчүлүгүбүз туя бербейбиз, сезе бербейбиз. Мына ушундай оор кесипти аркалап келаткандыгыңыздарга биз баягы ыраазычылык дагы билдиребиз, кубанабыз, сүйүнөбүз. Анткени жаштардын арасында мына ушундай мыкты чыгармачыл инсандарды көрүү биз үчүн баягы кубаныч тартуулайт. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүн бизде конокто ырчы, гитарист Сыймык Шаабеков, ошондой эле ырчы, анан дагы теле алып баруучу биздин кесиптешибиз Чүй ТРКда дагы мына ушундай эртең мененки көрсөтүүнү алып барган кесиптешибиз деп айтайын, Абай Бакиров бүгүн бизде конокто болду. Эң туура жакшы сөз жашоонун жаназыгы, жакшы тилек өмүрдүн гүл азыгы дегендей, ар бир күнүбүздү жакшы сөз, жылуу сөздөр менен улайлы. Биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.